Gazitten atayın çağrılan yerdi. Her bir koroğu, her bir adamı öz-özünün koluna düşündürüp verilmez. Замира Токторбаева почта кызматкери. Өлкө башчысынын 500 күн аралыгында аткарган иштери жарыяланган атайын чыгарылышты толкундануу менен жарандарга таркатууда. Анткени мактанаарлык өзгөрүүнү өзү да сезүүдө. 21 жылдын ичинде эч качан мындай отчет берилип, биз газета, бесплатный газета таркатып, андай нерселер болгон эмес. Ушу Садыр Жапаров болгондон бери жакшы иштер болуп атат. Пособиялар, соцпенсия, майыппалдарды эч качан мындай көптө кошулчу эле да, пенсияларга бир жылда 1-2 жолу кошулса, буларга көп жылда кошулчу эле. Быйыл мына январда 100% кылып 4000 алгандар 8000 алып калышты. Жакшы көтөрүлдү. Ошол деле жетпейт го, бирок Кудайга шүгүр ошончо 100% кошулуп, ушуларга көңүл бурулуп, жакшы көңүл бурулуп атат. Пошточу айымдын колунан гезит алган ким болбосун өлкө башчысынын эл алдындагы жоопкерчилигин сезип, аткарган иштеринен маалымат бергенин туура көрөт. Анткени жасалган иштерди коомчулук билүүсү кажет. Өтө кыйын, бирок акчаны көбөйтүрүп бериш мамлекет үчүн оор. Бирок шуну тауып, акча тауып, средства тауып берип атат, чоң рахмат. Гезитте бюджеттин көбөйтүлүшү, кумтөр кенинин Кыргызстанга кайтарылышы, социалдык тармактагы жөлөк пулдардын жогорулоосу өңдүү темалар камтылган. Ошондой эле өлкө тургундарын акыркы мезгилдеги өзгөрүүлөргө карата пикирлерине да орун берилген. Атайын чыгарыштын саны чектелүү экени эске алынып, Кыргыз поштасы ачык акционердик коомунун кызматкерлери басылманы биринчи кезекте аймактардагы турак үйлөргө таркатып бүтүп калышты. Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасынын 137 буйругу менен 18400 экземпляр келди. Ушу калктын санына жараша бөлүнгөн экен. Анан ошо буйрук менен бизге милдеттендирилген баардык ушу элге жеткирүү, ар бир үйгө, ар бир жаранга жеткирүү ташкынмасы коюлган экен. Биз ошо 3 күндүн ичинде баардыгын жеткирдик. Үймө үй өзүбүздүн айыл өкмөттөрүндөгү почта бөлүмдөрү, почтальондорубуз аркылуу ар бир үй бүлөгө, коомдук тамактануучу жайларга, мекеме ишканаларга, соода түйүндөрүнө иш кылса, калктын калың катмарына жеткиришке аракет кылдык. 3 күндө таркатып бүттүк. Дүйнөнү экономикалык каатчылык каптаганына карабай, кандайдыр бир булактарды издеп, эмгек акыларды, социалдык төлөк пулдардын көбөйтүлүшүнүн өзү бүгүнкү бийликтин аракетин көрсөтүп жаткандыгын тургундар белгилешет. Күнүмүздө мына газеталарды почта кызматкерлери биз үйүмүзгө жеткирип берди. Биз аны окуп, биз бу менен таанышып чыктык. Мына Садыр Жапаров президент болгондон бери пенсия пособияларыбыз көпөйүп калды. Балдарыбыз да сүйүнүп, келинлерибиз да сүйүнүп пособияларды алыпты. Пайдалары көпөйүп, булар ама жакшы пайда. Алиги 20 миң алсалар 40 миң алыпты деп ана кылышыпты. Эч болмаганда мунакай дейт. Бизде 114 миң неме алдым дейт, анака. Атпысын алдым дейт. Учурда гезиттин атайын чыгарылышын аймактарга таркатуу аяктап калды. Гезит жалпысынан 500 миң нускада жарык көрсө, анын 57.880 данасы Жалал Абад облусунан жөнөтүлгөн. Гүлжан Амандоева, Байырма Тургуналиев, Сузак району.